Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Кутман таңыңар менен. Кандай дем алдыңар? Жакшыбы? Эң сонунбу? Азаматсыңар? Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштоодон мурда өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алсак, ал үчүн ата-энебизге карап жылмайып алалы. Азаматсыңар? Аны менен силер ата-энеңердин да маанайын көтөрдүңөр. Кана анда сабагыбызды баштайлы. Бүгүн өтөлүүчү сабагыбыздын темасы адамдын организми. Сабактын максаты менен таанышып алсак, адамдын организми менен таанышасыңар, организмдин түзүлүшү жана иштеши жөнүндө билесиңер, ден соолукту сактоонун зарылдыгын түшүнөсүңөр. Өз организмиңерге көңүл буруп, мамиле жасоого тарбияланасыңар. Кана анда балдар, биз жаңы теманы баштадык. Балдар, адамдын ички түзүлүшү жөнүндө билесиңерби? Кана анда атап көргүлөчү. Жакшы, атаганыңар эң жакшы. Ушул сүрөттө көрсөтүлүп турган органдар адамдын организминде ар кандай милдетти аткарат. Аларды биз алдыда билип алабыз. Адам баласы өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал жандуу жаратылыштын объектиси катары төрөлөт, өнүп өсөт, өзүнүн тукумун улантат, өлөт. Адам жаныбардан акылы, эмгектенгени, сүйлөшө алгандыгы менен айырмаланат. Бардык жандуулар сыяктуу эле адамдардын жашоосуна тамак-аш, аба жана ошондой эле суу керек. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал келет. Ар бир органдын өзүнчө түзүлүшү болот. Ар биринин өз милдеттери бар. Келгиле балдар, бир аз эс алалы. Мен силерге табышмак айтайын, анын жандырмагын тапкыла. Ак шооласы чачырап, тиктесең көздү качырат, бүт жер бети жанданып, нурунан гүлдөр ачылат. Кана балдар, ойлонобуз, бул эмне? Албетте күн, азаматтар. Балдар, биз эмненин жардамы менен дем алабыз? Кана балдар, ойлонгулачы. Албетте балдар, биз өпкөнүн жардамы менен дем алабыз. Өпкө дем алуу органы болуп эсептелет. Ал эми ашказан, боор жана ичеги карын тамакты сиңимдүү затка айлантат. Бул заттар кан аркылуу бардык органдарга тарайт. Балдар, силер билесиңерби, адамдын жүрөгү кандай болот? Туура, силер мына ушул сыяктуу деп ойлойсуңар. Чындыгында мына ушул көрүнүштө болот. Бул адамдын согуп турган жүрөгү. Адамдын организминде жүрөк мына ушундайча көрүнүштө болот. Жүрөк кандын организмди айланышына жардам берет. Ал канды кан тамырлар аркылуу жүгүртүп, насостун милдетин аткарат. Ал эми бул бөйрөк. Бөйрөк өтө маанилүү ишти аткарат. Кан бөйрөк аркылуу өтүп, зыяндуу заттардан тазаланат. Анан ал заттар өз жолдору менен организмден чыгып кетет. Бардык органдардын ишин мээ аткарат. Мээ бүт организмдин команда берүүчү пункту. Мээ кубаттуу компьютерге окшош. Ал ар түрдүү сигналдарды, үндөрдү, жыттарды, сүрөттөрдү кабыл алат. Аларды тааныйт жана заматта бардык органдарга команда жиберет. Адамдын бүткүл өмүрүндө мээ эч качан иштебей калбайт. Карагылачы балдар, мээнин сүрөтү эмнеге окшоп турат? Таптыңарбы? Албетте, жаңгакка окшоп турат. Балдар, баарыңарга кулагыңарга күмүш сырга. Буларды баарыңар жаттап алгыла. Биз үйрөнгөн адамдын денесинин түзүлүшүн адамдын анатомиясы деген илим изилдейт. Бардык органдардын милдеттерин адамдын физиологиясы изилдейт.
ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим гигиена деп аталат. Ар бир адам өз организминин түзүлүшүн жана кандай иштешин билүүсү зарыл. Бул өзүнүн ден соолугун сактоо үчүн керек. Балдар, эми биз силер менен кайтарым байланыш түзүп алалы. Адамдын айрым органдарын атагыла. Алар кандай иштерди аткарат? Адамдын организмин изилдөөчү илим эмне деп аталат? Мына ушул суроолорго жооп издеп көргүлө. Мына балдар, сабак да бүттү. Силерге берилген суроолорго жоопторду таап, дептериңерге сулуу таза кылып көчүрүп, менин өздүгүмө жибергиле. Сабактын соңунда эскерте кетчү нерсе, карантин убагында көчөгө көп чыкпай атасыңарбы? Колду таза жууп жүрөсүңөрбү? Азаматсыңар. Анда эмесе келерки сабакта баарлашканча саламатта болгула.